1.350.000 сом бир аз кеми бар. Палтарашка тибинде салына турган 6 бөлмөлүү үйдүн фундаменти куюлган. 8 сотук жер тилкеси бүгүн бизде сатыкта. Амансыздар бардактуу Тез Кабар YouTube каналынын көрүүчүлөрү, кутмандуу күнүңүздөр менен бир аз көңүлүңүздөрдү, назарыңыздарды буруп туруңуздар. Сиздерге сатыла турган фундаменттүү жер боюнча кыскача маалыматтарды берип өтөйүн. Бул Оштогу Кара Суу районуна караштуу Ала Тоо айыл аймагынын Жаңы Барак айылындагы түндүк тарабында орун алган фундаменттүү 8 сотук жер тилкеси сатылууда. Жердин ээсинин айтымына караганда 1 жылдан ашып калыптыр. Мына ушул фундаменттин турганына өтө сапаттуу российский арматураларды төшөп, өзүнө да бакча каражаттарын, курулуш материалдарын эч аябастан сонун кылып салган экен. Бул фундаментти дагы кошумчалап чоңойтуп алып, чоң эле үй салсаңыздар болот. Бул эми чакан 3 бөлмөдөн турган, Палтарашка тибинде жалпы 6 бөлмөдөн орун алган фундамент. Видеонун жүрүшүндө дагы көрсөтөбүз. Суу светтери келген ынтымактуу беш кошкон кошуналарыңыздар жашайт достор. Келүү жолдорун көчө тараптан көрсөтөйүн. Учурда мен Кара Суу районуна караштуу Сары Колот айылынын өзүндө турамын. Жанагы сатыла турган жер тилкесинде сиздер шаар тараптан, Кара Суу базар тараптан бери келе жаткан болсоңуздар, Россия нефть заправкасынан өтүп 200 метр. Дал ушул кызыл тико бурулган повороттон бурулуп, түз ичкери кирип, тетиги дөңсөөнү ашып түшөсүздөр. Мындан дальше кетсеңиздер, Ош өзгөн трассасына Таш Арык, Жарооз айылдары аркылуу чыгып барасыздар. Ал жактан дагы бери келсеңиздер болот. Ушул даректи эстен чыгарбаңыздар, заправканы болжолдоп алыңыздар. Жүрүңүздөр, жерине маалымат беребиз. Дөңсөөдөн түшүп келе жатканда контейнерден мечит бар. Андан өтсөңүздөр оң тарапка, анан сол тарапка бурула турган көчө бар. Сиздер сол тарапка бурулуп, ылдый түшүп бара бересиздер агайын туугандар. Жолдон даректерди түшүндүргөнчө толук маалыматтарды жеринен беребиз. Жанагы биз көрсөткөн жол менен түз келе жатасыздарбы? Дал ушул столбалардын жыйындысы. Бул жерде трансформатор орун алган. Андан 50 метр өтүп эле бери келе бересиздер. Бул жерде сүрүлгөн жер турат. Ушул аркылуу дагы түз эле өтүп келсеңиздер болот. Мен зергип түз эле өтүп келдим. Негизи бир 100 метрге жетпей, бул тараптан айланып өтүүчү жол бар экен. Негизги келүү жолдору бул тарапта. Аны дагы көрсөтөм. Эми жүрүңүздөр, чек араңыздарды көрсөтөйүн. Дал ушул бурчтан баштап, тетиги бурчка чейин, андан бул жагына, столбанын астынан бери жол тараптан ушул курулуштун бурчуна чейин. Негизи достор, биринчи кабаты дээрлик бүтүп эле калыптыр. Шубагыны кылып, полун жасап, оңдоп түзөп, убактылуу жашап турсаңыздар болот. Айнектерин салып, мына кирпичтерди көрдүңүздөр, мына айнек терезелердин орду убактылуу эле турат. Кирпичтерди алсаңыздар эле болду. Бул жагы өзүнчө бир 7ге 3,5 болгон бир бөлмө экен. Бул жагы болсо кетиптир. Бир 11ге 4пү кандай? Ушул 10 метрдин тегерегинде заводской плиталар басылган. Мына өзүңүздөр көрүп турасыздар. Жүрүңүздөр, жогору жака бир чыгып көрөлү. Эсин номер экран астында камтырган, өзүңүздөр чалып байланышып келе бересиздер. Документи юридический жактан таза, сразу сиздерге өткөрүп берилет. Анан бул жерге мечит, мектеп, бала бакчалар түшө элек, бирок жакынкы жылдар аралыгында бул дагы түшүп калат. Себеби элдер көбөйүп атат күн өткөн сайын. Мына мен айткан көчө ушул тарап. Көрдүңүздөрбү? Таза суу келген. Мынакей кранттар бар. Буюрса сууну чыгарып аласыздар, үйдүн ичине чейин тартып алсаңыздар болот. Заводской плиталарды чек-четип тизип, кас катар тизип коюптур достор. Кана. Бул жагын эсептей турган болсок, канча чыкты? 1, 2, 3, 4,5. 4,5га 10,5 тетиги бурчка чейин, мына жерге чейин. Бул жагы болсо, буюрса 6,5га 4 метр экен. 6га 4. Көрдүңүздөр, өзүңүздөр. Мына жол тарабы. Өзүңүздөр 3гө бөлөсүздөрбү, 2ге бөлөсүздөрбү, каалагандай кылып планыңыздарга жараша бөлүп аласыздар. Ээси 1.350.000 сомго бааланууда деп айтты. Ырымына кичине түшүрүп берет экен. Калган маалыматтарды ээсинен сурап аласыздар. Жайгашкан жерин дагы көрдүңүздөр. Беш кошкон ынтымактуу эл жашайт. Суу светтери келген. Жанагы мен айткан трансформатор ушул
трансформаторду эшикке алып келе бересиздер. Туугандар, насип кылсын мал чарбачылыгын өнүктүрөм, өстүрөм дей турган болсоңуздар, ушул жерге келсеңиздер, максатыңыздарга жетесиздер. Бул жагы дагы жайыт экен, бул жагы дагы жайыт экен. Үлүш жанагындай арпа буудайларды эгишет окшойт. Бирок күзүндө, кышында жыргап мал жаясыздар. Мен бул чыгарылышты жыйынтыктадым. Эсин номерине чалып толук маалымат ала бересиздер.